дайыма мен сооп алам бул нерсеге деп дайыма ниетти жаңылап туруу. Балдардын дагы проблемалар кездешет, кандай мүшкүлдөр болот. Ошодо ниетти жаңылап туруу. Балким ар бир жума сайынбы, ар бир күн сайынбы жөн эле бир инстинкт, ата-энелик баягы уйдагы торпогун жакшы көрөт. Эми болбой эле мен ата-энем да каяка барса да ал балам да деген ушундай бир табияттык мээрим, табияттык ырайым, табияттык эле кароо болуп калбаш керек. Жогоруда айттык го, мына сабыр кылсаңыз, ошодон сооп үмүт кылсаңыз, ошондо сизге жардам болот. Эмне жардам болот? Аллах Тааламдан балдарыңызды тарбиягага жардам болот, жеңилдик болот. Эмне буга далил барбы? Далил бар. Алла Таалам сизге жеңилдетет, жардам берет. Ал эми жөн эле инстинкт катары эми төрөгөндө эмне кылабыз? Караш керек да. Боорумдан чыккан бала биз карабанда ким карайбыз деген жөн эле табияттык көз карашы менен карасаңыз, анда сооп албайсыз бул нерсеге. Себеби сизде ихлас болгон жок, ниет да болгон жок. Кыйынчылыгына сабыр кылганыңызга да сооп жок. Сарптаган жакшылыгыңызга да сооп жок. Себеби ниет жок, ихлас жок. Ниса сүрөсүндө 35 аятында Аллах Таалам айтат: "Эй юрида ислахан юваффиқиллаху байнахума." Эгерде алар оңдоону каалашса, көрсөтөр, ниет айтып атат. Оңдоону, түздүүнү каалай турган болсо, ниет кылса, Аллах Таалам аларга ийгилик берет. Инналлаха кана алиман хабира. Аллах Таалам бийлүүчү жана кабардар. Мына бул жерде ниетти эскерип атат. Ошо ниеттин артынан Аллах Таалам аларга ийгилик беришин. Туугандар, ошон үчүн бул нерсенин таасири аябай чоң. Ниети жаңылап туруу. Ниет кичинекей амалга чоң сооп жазылат. Кээде чоң амал деле кылып, ниетиңиз болбосо, ниетти жаңылып алсаңыз, сооп деле жазылбайт. Дагы бир аятта 70 аят Анфал сүрөсүндө Аллах Таалам айтат: "Ия аламиллаху фи кулубикум хайрун ю'тикум хайра мимма ухида минкум ва ягфир лакум валлаху гафурун рахим." Эгерде Аллах Таалам силердин жүрөгүңөрдөн жакшылыкты билсе, мындай айтканда силердин жүрөгүңөрдө жакшылык болсо, жакшылык деген бир ихлас, ниет. Силерден эмнени ала турган болсо Алла Таалам, мисалы ошого чарчайсыз, убактыңыз кетет, жашооңуз кетет, күчүңүз кетет, ошондон жакшыраак кылып берет силерге дейт. Күнөөңөрдү кечирет. Аллах Таалам чындыгында ырайымдуу, кечиримдүү деп. Бул жерде айта турган нерсе эмне? Ю'тикум хайра, силерге жакшылык берет. Эмне негизинде келип чыгып атат? Ошо ниеттин негизинде. Эгер жүрөгүңөрдө жакшылык болсо дейт, ихлас болсо, туура ниет болсо, жанагындай табияттагы ниет эмес. Инстинкт бар да адамда. Ошондой болуп калбаш керек ата-энелер. Адат болуп калбаш керек. Элден уялып, баланча эмне дейт? Баласын окуттурбай коюптур дейт, баласына көңүл бурбай коюптур дейт, үй бүлөсүн таштап салыптыр дейт, тигилме дейт, бул эмне дейт деген нерсе ойноп калбаш керек адамда. Эми мен карабасам айла жок, ким карайт? Мен да энеси, мен да атасы. Эмес, бул Аллах Тааламдын буйругу экен. Ушуга сооп алат экен. Кыйынчылыгына сабыр кылсам, ага да сооп алат экен. Аманат экен, жоопкерчилик экен деген нерсени адам жаңылап туруш керек. Бул ибадат экен деп. Ниетти түздөп, жаңылап, оңдоп туруш керек. Ошондо адам бул дүйнөдө да, акыретте да жакшылыгын алат. Жөн эле максаты табигый нерсе болуп калбаш керек. Ал эми кимде ким ниетин оңдобосо, ал адам кыйналат, чарчайт, жүдөйт, кыйналат, нерв болот, стресс болот. Анан чоңойсо дагы, Аллах сактасын, дагы нерв болот да. Неге дейсиздерби? Ниет, ихлас жок да, эч кандай сооп деле үмүт кылган эмес. Ал балдардан келечекте мен жакшылык көрөм деп чоңойткон. Анан ал баласы өзүнүн үй бүлөсүн эптей албай, Алла Таалам рызкысы ар кандай жазылат. Бирөө аялы менен кетип калат. Бир баласы дагы бир жака чет өлкөгө кетип калат. Бир баласы карабай кетип калат. Анан дагы нерв болуп, стресс болуп, жана инфаркт болуп, кээбилер мындайын билгенде бул баланы кичинекейинде эле өлтүрүп салмакмын деген сөздөрдү угам. Бизге ушундай келет. Суроолордончу. Эмне кереги бар мындай баланы чоңойтуп, анан чоңойгондон кетип калат экен. Ушундай сүйлөгөндөрдүн баардыгы максаты, ниети, ихласы таза болгон эмес. Мындай айтканда, мен сага жардам берем, эртең сен мага жардам бересиң. Мен сага азыр пайда кылам, сен эртең мага пайда бересиң. Эсептешүү да. Эч кандай кырет Аллах Тааламдын буйругу, ал нерсе жүрөгүндө болгон эмес. Ошон үчүн кичинекейинде да нерв болуп, стресс болуп чоңойтот. Чоңойсо дагы
ата эне каалагандай болбой калса баласы дагы нерв болот, Алла сактасын. Ал эми ушул эле карама каршында ата энелер баласына туура тарбия берет, жакшылыгына шүгүр кылат, кыйынчылыгына сабыр кылат, жоопкерчилик аманат деп билет, алардан эч нерсени үмүт кылбайт, эртең карайбы, карабайбы анын башы оорубайт, бүт нерсени жакшылык менен карабай койсо ага да сабыр кылат, Аллах Тааладан жакшылык сооп үмүт кылып караса Аллага да шүгүр кылат, Аллах Таалам жакшылыгы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, дуаларын эртең менен: "О Аллахым, сага шүгүр кылам, берген нематтарыңа же өзүңдүн бир кулдарың аркылуу келген нематтарыңа да, жакшылыктарыңа шүгүр кылам" дегенде ол адам кыйынчылыгына чөгүп кетпей, жакшылыгына көп кетпей, жакшылыкка шүгүр кылып, кыйынчылыкка сабыр кылып, баласына ошондой мамиле кылат. Болду, өч албайт. Кээ бир ата энелер: "Мен сени жазалайм, мурасымды бербейм, муну жазбайм, муну мындай деп", кээ бирлер бүт ошол мындай бир эсептешүү, эрегишүү ошонун үстүндө карайт. Мына сени карадым, мени кара. Элдин балдары мындай жүрөт, сен мындайсың, тигиндей ушинтип, Аллах сактасын, мындай ата энелер өмүр бою кыйналышат. Ошон үчүн бул субханалла соопту үмүт кылуу, жакшылык кылып артынан жакшылыкты талап кылбоо, Аллах Тааламга таштап коюу, бунун асары, таасири аябай чоң, туугандар. Муну бир гана ихлас менен мамиле кылган адамдар сезе билет жүрөгү менен. Нахл сүрөсүнүн 128-аятында Аллах Таалам айтат: "Инналлоха маалладина тақау". Аллах Таалам чындыгында ушундай адамдар менен, таква болгон жана ушундай жакшылык кылып мухсин болгондор. Мухсиндер булар ихлас менен Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кылгандар. Аны көрбөсө дагы Аллах аны көрүп турат. Жана адамдарга мамиле кылса дагы ошонун артынан эсептешпегендер. Жакшылыкты кылат адамдарга, жакшылыкты Кудайдан үмүт кылгандар, алардан эмес. Чын туугандар, көп ата энелерден суроолору, келин менен кайнене ызылдагандары, атасы менен баласы, ата эне менен балдарда келише албай аткандары, ата энелердин кээде стресс болуп кайгыга түшкөндөрү көп ушул ниет ихластын болбогондугу акыры барып ушундай натыйжаларды алып келип атат.